Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Tilibizge жеңил, daima estep жүрген, daima айтып жүрген калима-i tawhid, la ilahe illallah sözünün şartları var. Başka ibadatlardan şartları сияқты öyle. Mına ушул şartlar orundalsa, elhamdülillah, amal kılsak, dünya jana ahirette бактылуу болгон пенделердин катарынан орун алат экенбиз. La ilahe illallah sözünün 7 şartı var. Мына ушул 7 şartı ачкычтын тиштери сыяктуу. La ilahe illallah'tın 7 şartı ачкычтын тиштери сыяктуу. Эгер бир эшикке ошол эшиктин ачкычынын ошол тиштери бар ачкыч менен кире турган болсоң, ошол эшик ачылат. Эми la ilahe illallah сөзү менен кыяматка бара турган болсок, шарттары менен амал кылып, 5 эшик ачылат. Бул la ilahe illallah сөзүнүн шарттары ачкычтын тиштери сыяктуу. Муну жакшы билип алсак, биринчи шарты ал-илм, илим экен. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фа'лам аннаху la ilahe illallah." Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллахтын өзү гана сыйынууга татыктуу. Бардык ибадаттар Аллахка гана арналат. Аллахтан башка сыйынылып жаткан нерселердин баарысы жалган илахтар, жалган сыйынуучу заттар деген нерсени билип алган дейт Аллах Таала. Мына ушул эң негизги нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким la ilahe illallah сөзүнү билген абалда бул аламдан өтсө бейишке кирет" дейт. Айткан абалда эмес, мындайча айтканда, айтып эле коюу эмес. Билген абалда аламдан өтсө, өлсө бейишке кирет дейт. Бул биринчи шарт. Экинчи шарты якин, чыныгы ишеним менен айтыш керек. Эч бир шек күмөн болбосу керек. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннамал му'минуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу." Чыныгы муъмин Аллах жанын элчисине иман келтирип, эч бир шектенбеген дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси деп күбөлүк берген абалда, шектенбеген абалда Аллахка жолукса, бейишке кирет" дейт. Бул экинчи шарты илим, экинчи шарты якин, чыныгы ишеним. Үчүнчү шарты сыдык, раскөйлүк. Раскөй болуш керек, жалган аралашып калбоосу керек. Пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага келген вакытта, ислам мамлекети пайда болгон вакытта мунафыктар пайда болду. Мунафыктар анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип: "Иза жаакал мунафикуна қалу нашхаду иннака расулу." Мунафыктар келип: "О Аллахтын элчиси, сен Аллахтын..." Мунафыктар келип айтышат эле: "О Мухаммад, сен Аллахтын элчисисиң" деп. Аллах Таала: "Валлаху я'ламу иннака расулу." Аллах билет сенин Аллахтын элчиси экенин. "Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лаказибун." Мунафыктардын жалганчы экендигин Аллах күбөлүк берип айтат. Мына ушул аяттагы далил, эгер инсан чыныгы раскөй болуп, чыныгы чынчыл болуп айтпаса, la ilahe illallah сөзүнө мунафыктардын катарынан орун алып калат экен. Бул la ilahe illallah сөзүнүн үчүнчү шарты. Төртүнчү шарты ихлас. Ихлас болуш керек. Ошол чын жүрөгүнөн ихлас кылып айтыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала тозок отун арам кылды. Ким la ilahe illallah сөзүнө Аллахтын жүзүнө каалап айткан болсо дейт. Жана кыямат күнү дагы менин шапаатымда эң бактылуу инсан бул la ilahe illallah сөзүнө чын жүрөгүнөн айткан инсан дейт. Ихлас менен айткан инсан. Ала дину лиллахил халис. Бул дин калыс Аллах үчүн болсун. Эми 5-чи шарты ал-кабул, кабыл алуу керек. La ilahe illallah сөзүнө кабыл алуу керек. Ошол la ilahe illallah сөзү бизден эмнени да талап кылса, кабыл алуу керек. Экиленбөө керек. Кабыл алуу керек. Жана 6-чы шарты инкият, баш ийүү керек, эрчүү керек. Эми инсан la ilahe illallah сөзүн кабыл алдыбы? Эми Аллахка ширк келтирүүнү
таштоо керек, ширкти таштоо керек. Кабырларга барып сыйынууну таштоо керек. Маккадан, ошол Кабадан башка жерде айланууну таштоо керек. Аллахка ширк келтирүүнү таштоо керек. Ал эми алтынчысы инкыят, баш ийүү керек. Моюнсунуу керек, ээрчүү керек. Мисалы үчүн көп ла иляха иллаллах дейт, бирок намаз жок, орозо жок, мүмкүнчүлүгү болуп турса дагы ажыга барбайт. Жана ошондой эле жүрөгүм таза дейт. Ла иляха иллаллахты айтканыңдан кийин амал кыл дейм. Намаз болсун жашооңда, орозо болсун, жакшы сөздөр болсун, жакшы амалдар болсун. Мына эми 7-чи шарты ал-махабба. Ла иляха иллаллахты айткан, аны шарттарын орундаган момун мусулмандарды жакшы көрөбүз. Ла иляха иллаллах элини жакшы көрөбүз. Мына ошол 7 шарты. Алымдар бизге Куран сүннөттү карап чыгып, аят хадистерден мына ошол ла иляха иллаллахтын 7 шартыны айтып беришиптир. Мына ошондуктан биз мына ошол ла иляха иллаллах сөзүнүн 7 шартыны жакшы билип алайлы. Миллион жолу айтсак дагы, жана 1000 жолу айтсак дагы, эгер бул шарттарын жакшы билбесек, бул сөздүн бизге пайдасы жок. Аллаху а'лам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.